Анан эми жанагы окуя боюнча чындыгында бул ачыкка чыгып шерменде болуп калган абал. Болбосо мындай абал, мындай окуя көп жерде керек болсо күн сайын болуп атат. Адамдын өмүрүн алган окуялар болуп атат. Geç kalıptır деп айтып атат, geç калган үчүн уруп атат деп атат. Этият болуш керек. Эгерде жашоо болбой турган болуп калса, анда ошондон көрө жашоону токтоткон оң болот, урматтуу бир туугандар. Эгер жашоо болбой турган болсо, ойноштук кылып кетсе, башка болуп калган болсо, кечирүү кыйын болуп аткан болсо, анда уруштун кереги жок. Андай кылыштын кереги жок, урматтуу бир туугандар. Адамды кордоо жакшы эмес. Билесизби, Кур'ан-ы Каримде эгерде бир адамды өлтүрсөң, бүтүндөй адамзатты өлтүргөнгө тете күнөө көрсүң деп айтат. Эгерде бир адамга өмүр берсең, бүтүндөй адамзатка өмүр бергенге тете сооп аласың деп айтат. Демек, бир адамды ошентип кордоп, мойнуна дөңгөлөктү илип, ага таштарды илип, үстүнө суу куюп, мейли канчалык күнөөкөр болобуз, бирок ал адам, демек ал бир эле аялды эмес, балким аял эркекти бардыгын, адамзаттын бардыгын силерге түкүрдүм деген сөз ошо, урматтуу бир туугандар. Бир адамды кордогон адам бүтүндөй адамзаттын бардыгын кордогонго тете. Ушунчалык күнөө. Ошон үчүн келгиле, урматтуу бир туугандар. Ошондон тартып аткан карындаш, тартып аткан бир тууган акмакчылык кылып атат. Элди чыкырып кыйкырып алып келиш керек болчу. Коңшунун баарын алып келип, бар тос түртүп калыш керек болчу. Тартып атып болду эке деп бир атап сүйлөп атып таптакыр туура эмес. Аны чыгарганда туура айтыш керек, деш керек, бирок анын жүзүн көрсөтпөш керек. Бул күндөрдө өтөт, башка дагы болот. Ал көчөгө чыгып баса турган убагы келиш керек болот, урматтуу бир туугандар. Ошон үчүн ушундай болгондо биз коомчулук тирүү болушубуз керек, өлүк болбошубуз керек. Айыл апа коңшуна маани берип туруш керек. Эрди катын урушат ушуга киришпейин деп отурган менен тетигинде кылып аткан учурда ким көрүп туруп жардам берип өтүп кетсе, мына ушул келесоолук акмакчылык болот. Адам авария болуп тез жардамга муктаж болсо, жардам берип ошол машинеден сууруп чыккандын ордуна жан талаш тартып аткандар бар. Бир күн келет, сен дагы жардамга суусап, бир тамчы сууга муктаж болгондо сени тартып аткан учурлар келип калат. Ошон үчүн урматтуу бир туугандар, биз коом тирүү болушубуз керек. Ошол адамдарга маани берип туруп, ошолор токтото турган болсо, ошондо гана бардык ордуна келет. Бул бир адамды уруу эмес. Бул биздин бардыгыбызды ургандык, тебелегендик, биздин баарыбыз падышабыз баш болуп, премьер-министр, акыркы кароолчуга чейин мен баш болуп, бардыгыбызга дөңгөлөк илип, ага ташты салып, үстүбүзгө арыктын жанагыда киргил суусун куйганга тете ошентип кордукту бардыгыбыз көрдүк, урматтуу бир туугандар. Кудайым шерменде кылбасын. Эгер ошондой коомдо жашабатсак, ошого маани бербей аткан болсок, анда силердин баарыңарга баллонду байладым, ташты байладым, үстүңөргө сууну куйдум деген, жаага дагы чаптым деген сөз болот. Демек бардыгыбыз таяк жеп, жаага таяк жеп олтурабыз. Урматтап айтсам жарашабы, жарашпайбы бир туугандар? Айтор маселе мына ушундайча. Патва. Шайлоого бир 5-10 күн калганда бир чоң жая кылып туруп эле баардык мектептерде бир күн жума намазда бир дуа кылып, кимдин алган арам, ошонун жети балдардан жетилген адамды бата кылбасак, болбой калды. Мен ойлойм, ишке ашат деп ойлойм, ниет кылабыз. Албетте айтылынып калды, бардыгы жакшы болот деген пикирдемин. Чындап шайлоодо добуш акчасын алып шайлаган мына эмне болдук, мынакей 1000 сомдук мына карыз болдук. Садагын кетинде профессор деле мында кымбат болот экен бизге караганда. Алар ошо бир суткасына 1000 сом, бир саатта 1000 сом, биз болсо 5 жылга 1000 сом болуп атабыз да. Эми ушунчалык арзан болдукпу, тикеден арзан болдукпу деген сөз Кудайым шерменде кылбасын. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу президент Сооронбай Шарипович, акыркы өлкөдө болуп аткан окуялар көбүн эсе ошо Чоң Азат кыймылынын, Чоң Азат партиясынын артынан болуп атат. Эми Чоң Азаттын чыккан максаты бүт элге белгилүү болуп калды. Бул эми мамлекетте акыйкатчылык, тууралыкты анан 30 жылдан бери ушу өлкөнү эзип талкалап жок кылган коррупцияга каршы уюшуп, мына таза балдар, билимдүү, бар жоонун ташалган балдар. Эми азыр айрыкча фейктер, түрдүү нерселер жазышып атат. Алар бардыгы мындай чындыкка дал келбейт. Ошо коррупционерлердин уюштурган эмеси деп ойлойм. Анан биздин чыккан биринчи максатыбыз мындай болгон. Сооронбай Шарипович, биз сизге ошол сиз президент болуп дайындалганда эле 2 айдан кийин сизге кайрылуу жазганбыз. Массалык маалымат каражаттарында жүрөт. Ошондо биз бүт коррупциянын масштабын, коррупцияны кантип күрөшсө болот, кантип жеңсе болот, кандай жолдорду, кайсыл иштерди жасаш керек, бүт багыттарды берип, анан мындай сунуштар менен кайрылганбыз. Анан эч кандай жооп албагандан кийин, ошондон бери 3 жолу кайрылдык. Сизден эч кандай ответ болгон жок, бирок сиз кийин чыгып, мен коррупция менен күрөшөмүн, мен тазамын дегенден кийин биз ынандык, значит таза киши экен, биз да тазабыз,
Biz дагы оңдойлук. Себеби бул коррупция 30 жыл, 29 жылдан бери баягы темир бетон болуп калды. Бул коррупцияны мына мисалы үчүн 2 жол революция дейбиз, төңкөрүш дейбиз. Бул чек коюлган жок. Оздуктай алган жок, даже эч кандай таасир берген жок. Наоборот күчөдү. Мына Конституцияны 10 жол оңдодук, коррупцияны жеңебиз деп. Мыйзамдарды оңдодук. Бирок эч кандай жемиш бербей, канча шайлоолор өттү. Мына президенттикке мына сиздин шайлооңуз менен 5 жолу президент шайладык. Эч кандай жыйынтык болгон жок. Ошон үчүн бул коррупция бул Кыргызстанды езип, кыргыз мамлекетин ушу өнүгө турган, өсө турган ушунчалык шарттар туруп, биздин эл просто баягы бейиште жашай турган мүмкүнчүлүгү бар. Ошол мүмкүнчүлүктөрдү бүт чектеп бир эми азыр айтып атабыз 500 адам, 1000 адам депчи. Ошол адамдардын баягы алкымын тыйылбаган негизинде ушул акыбалга келип отурабыз. Эми биздин балдар мына өзүбүздүн ишти жүргүзүп атабыз, биз ойлоп атабыз, оюбузда сиз таза экенсиз, биз да таза экенбиз, значит биздин кызыкчылыгыбыз бир жерде экен деп туруп, урунуп беринип, колдон келген жумуштарды жасап атабыз. Бирок акыркы мезгилдеги бүгүнкү акыбал мындай таң каларлык да. Көп нерсеге биз мындай шексинип калдык. Себеби мына эч кандай мыйзам бузуу жок бу жерде. Мына эми биздин балдардын үйлөрүнө барып, ата-энелерине чейин ооруп жаткан аксакал кишилердин барып үйлөрүн тинтип, башка кылып, бул эми мыйзамсыздык эле эмес, баягы адамгерчиликтен түшкөн эмеси болуп атат да. Ошон үчүн мен ойлойм, сиз эми таза максат коррупция менен күрөшүп атасыз, биз сизди колдоп чыгып атабыз. Анан мындай суроо болот да. Эми сиз реакция кылышыңыз керек да. Бизге эмес, бүт жалпы элге азыр көрүнөт, чечилет. Значит, булар таза, ушу балдар таза чыгып күрөшүп атса, бул президент ушуларды колдойбу деген суроо сизге да келет. Ошон үчүн биз сизден жооп күтөт элек, сиздин реакцияңызды билгибиз келет. Сиз ушу биздин позицияга көз карашыңызды айтышыңыз керек жакын күндөрдө. Биз эми айтпайбыз, бизди кабыл алың, башка кылың депчи. Эгер кабыл алган болсоңуз, буга чейин эле кабыл алсаңыз болмок. Ошон үчүн биз андан үмүт деле кылган жокпуз. Биз өзүбүздүн ишибизди кыла беребиз. Себеби артыбызда эл турат. Анан акыркы мезгилдерде баягы көп сөз болуп атат. Булардын артында ким деп. Мына артында биз, алдыда жаш балдар. Мындай акылдуу, эстүү, биз ал балдарга ишенебиз. Алардын тазалыгында да ишенебиз, алардын жөндөмүнө да ишенебиз. Алар мамлекетти башкаруу системасын аябай жакшы түшүнгөн балдар. Кайсы тема болбосун. Келечекте эгер колуна мүмкүнчүлүк берсе, ушу балдар эл ишенсе, булар мамлекетти оңдой турган балдар. Ошон үчүн биз аларга эч кандай баягы күмөн саноо жок. Биз аларды дайыма колдойбуз. Ошон үчүн мен суранат элем, жалпы элден дагы эми тазаланайлык. Баягы исламда да айтылган сөз бар, баягы тууралык аманат, жалганчылык кыянат депчи. Биздин элибиз жакшы жашоого укуктуу, ушу жакшы жашоо болуш керек. Ошон үчүн бул жерде чогуу аракет кылышыбыз керек. Урматтуу угармандар, көрөрмандар, урматтуу президент. Биз жаш бала эмеспиз. Ызы чууну, тополоңду каалаган, жаштык кылган, биз жаш токтолуп калган аксакалдарбыз. Биздин максатыбыз эмне? Ушул жашка келгенде баягы жаштарга теңелип, ыгы барбы, ыгы жокпу, коомдун стабилдүүлүгүнө таасир ете турган окуяларга аралашкыбыз келбейт. Биздин максат, урматтуу президент, сиздин айткан сөзүңүздөн келип чыкты. Мына ушул баарыбыз отургандар жалпы калайык эл уккан президенттикке кандидат болуп атканда, сиз колуңузду көтөрүп туруп айткансыз. Мен тазамын деп. Ошол күндөн баштап бардыгыбыз сизден чоң үмүт кылдык. Андан кийин эгерде президент таза болсо, жанагындай коррупционерлердин бардыгы өзүнүн жазасын алат десе эле репрессия кылып жибербей, мыйзамдуу анализ кылып туруп, мыйзамсыз алынган элдин мүлкү кайтарылат. Анан кийин биздин бюджеттер толот, финансовый бюджетте профицит болот. Калган жанагы өнүгүп аткан өлкөлөр сыяктуу өнөр жайлар, ишканалар курулат, айыл чарбасын жакшылап иштетүү башталат, түшүм жогорулайт, өндүрүш болот деген ишеничтебиз. Азырга чейин ишеничтебиз. Ал ишеничти актоо үчүн эң биринчи сизден мына ушул тазалыкты, сиз айткан коррупция менен күрөштү катуу колдогон жаштарды жанагы орто жолдогу финансовый полиция, укуктук уюмдар аркасынан преследовать этип,
ата энесинин бала бакырасынын бар түрк дүйнөсүн тескеп, баягы эле Атамбаевдин ушундагыдай кыймыл аракеттерин токтотушуңуз керек. Биз ушундай деп улуулук кылып айта алабыз. Мүмкүн сизге жетпей жаткандыр. Мына биз көрүп атабыз. Анда санда келип ушул офисте балдардын жагдайын, сүйлөгөн сөзүн, өздөрүнүн канчалык жалын жүрөгү менен жаңы заманга, өзгөчө күздөгү парламентке ошол бүт эл көтөрүлүп, эл өзүнүн арасынан мына биздин таза жигит бул, биздин жакшы билимдүү, илимдүү жетекчи боло турган жигитибиз бул деп Кыргызстандын 7 дубанынан эл өзү чыгарып, ошолордун бардыгы биригип, ынтымакка келип, ызы чуусуз эле күздө жаңы, жакшы тилеги бар таза депутаттарды шайлап алуу демилгесин биз аксакал болуп туруп ошолорду колдодук, колдойбуз. Элге мен эң негизги айтар себебим бала чакаңардын, неберелериңердин келечегин ойлогула. Азыркы кайдыгерлик менен неберелердин келечегине мындан да күчтүү коррупциялык мамлекеттик парламентти же бийлик системасын түзүүгө жол бербегиле. Менин айтарым мына ушул. Ассаламу алейкум, каалайың алайык журтум, кыргыз элим. Бүгүнкү жерде эле ушул чоң адат кыймылы башталгандан акты караны калчап, аксакал катары бир топ аксакалдар менен кеңешип, ушул чоң адат кыймылынын негизи, максаты, түбү, тарыхы эмнеде экендигин билип, анан ушул чоң адат кыймылына аксакал болуп, элибизге, жерибизге кызмат кылалы деген балдарын баягы жеңилин жерден алып, оорун колдон алып, кыйшыгы болсо түзөп, оң жолго салалы, мамлекеттин келечегин түздөйлү деген максатта аксакал болуп, ушул чоң адаттын эр азамат жигиттеринин артында турган аксакалдар болобуз. Сооронбай Шарипович, мен сизди аябай сыйлайм. Сиз да мени сыйлайсыз. Сиз экөөбүз арамы жок, куулугу жок, шундугу жок кезден бири-бирибиз менен жолдош болгонбуз. Мен сиз президент болуп атканда элдин астына чыгып айткам. Дагы кайталап коем, мен мындан коркпойм. Сиз курсактын кулу болгон эмессиз. Сиз ушу жаш кезиңизден парламент, легендарный парламенттен келет, ушу бийликте, системада, саясатта келетсиз. Сиз экөөбүз сүйлөшкөндө көп нерселерди туура эмес болуп атканын Бакиевдин убагында, Акаевдин убагында туура эмес болуп аткандыгын ал мен эсимен эч качан кетпейт. Бүгүн ошол эле Акаевди тегереп жүргөндөр, ошол эле Бакиевди тегереп жок кылгандар, ошол эле убактылуу өкмөттү, акыркы эле мына президентибиз Атамбаевди тегеректеп кыргызда улуу сөз бер, жандоочу кийик аттырат дейт. Ошол жандоочулар курсактын кулу болгон заман болгон. Ошол жандоочу курсактын кулу болгондон арылыңыз. Ошол бизди кыргыз эли Манасты жараткан. Кыргыз эли ааламга кыргызды тааныткан Айтматовду жараткан. Ушунчалык уучу толгон эл болуп туруп, ушул өдүбүздүн 6 миллион элди түйүнө жетип аткан жемкорлукту чогуу күрөшөлү десе, ушундан да саясат чыгарып атышат. Мунун артында ким? Икра миллиондой ал турабы? Же мунун артында президент турабы? Мунун артында турган эч ким жок. Ошондуктан эл сиз менен болуп аткандан кийин сиз да эл менен болушуңузду мен аябай суранат элем. Как жолдошуңуз катары, как сизди илгертен билген катары. Анан эми ушундай болуп аткан нерсе ушу жакшы башталган.